Здесь будет парк. Я вам еще раз ответственно заявляю, будет новый парк. Новый. Как? Где бумажка? Покажите, что это будет только парк. Дайте мне слово, можно я скажу? Народ не верит. Вы же врете. Вы же все врете. Говорит, это будет, я так буду делать, потом, правильно? Потом ничего нет. Вы же врете. Народ не верит. Муниципалдык чиновниктердин шалаакы мамилесинен улам Бишкектин жашыл оазистердин бири жоголуп кетүү коркунучунда турат. 10 жылдан ашык убакыттан бери Бишкектин 125 жылдык атындагы Сейил бак, ал эми эл арасында Асанбай Сейил багы түштүк ичи райондорунун жашоочулары үчүн жашыл бак дарактардын көлөкөсүндө эс алуучу жайга жана ар кандай аттракциондор менен ачык абада балдар үчүн эс алуу аянтчасына айланды. Аттракциондордун баалары Сейил бакты калктын кеңири катмарына жеткиликтүү кылат. Мындан тышкары парктын администрациясы балдар үчүн аттракциондорго акысыз кирүү күндөрүн өткөрүүнү салт кылган. 13 жыл мурун азыркы Сейил бактын ордуна курулуш таштандылары жана ар кандай таштандылар туш келген ээн талаа болгон. Парктын окуясы 13-14 жыл мурун башталган. Бул жерде шаардыктар баары билет. Бул жерде жөн эле таштак чөл болчу да. Эчтеке жок. Дарактын бири да жок. Жок, эч бир да чөп да жок болчу. Анан бул Кыргызстанда биринчи жолу болуп, жеке адамдар парк жашыл бакчаны куруу максат коюлган да. Азыркы биз көрүп турган жашыл парк бул 13-14 жыл мээнеттин жыйынтыгы. Канчалаган миллиондогон сомду, канчалаган 14 жылдык мөөнөт, эмгек, мээнет. Паркты көрктөндүрүүгө миллиондогон сом жумшалган. Анын ичинде оюн аттракциондорун сатып алууга, аларды оңдоп түздөө иштерине жана жумушчуларга айлык акы төлөөгө багытталган. Дайым ойлоп жүрчүк. Бизде өкмөт колдойт. Анткени биз кантсе дагы ички инвесторбуз. Ушунча эл үчүн бул социалдык мааниге ээ болгон проект болгондон кийин парк, жашыл парк. Ушундай жакшы жумуш кылып атабыз эл үчүн деген бизди дайым өкмөт колдойт. Бизди коргойт деген ойдо жүргөнбүз. Биздин шаар мэриясы бизге ыраазычылыгын бергөн айтат. Бүгүн болбосо эртең айтат деген ойдо жүргөнбүз. Анткени мэрия бир тыйын акча бул жакка короткон эмес. Муну паркты түзүлүшүнө коротулган эмес. Бул парктын кармап туруш, бул көптөгөн чыгымдар бар. Ал чыгымдарды бир тыйын чыгым жасабайт мэрия. Андан башкасы тескерисинче мэрия жакшы эле арендадан акча табат бул парктан. Биз төлөйбүз. Ушул кылган мээнет үчүн биз дайыма мэриядан жакшы алкыш, мактоо сөздөрдү угабыз деген ойдо жүргөнбүз. Бирок азыр тилекке каршы кырдаал ушундай убакыт болду. Азыркы кырдаал тескерисинче башкача болуп калды. Этот парк, она находится в таком же состоянии, которое было 15-20 лет назад. Неправда. Нет, это правда, это правда. Это правда. Я могу даже показать. Он в 2010 году только начал. Давайте не будем кричать и оскорблять друг друга, уважаемые. 30 апрелде Асанбайда парк түзгөн детский досуг ЖЧК Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин директору Нурдан Орунтаевдин атына ижара келишимин кийинки 5 жылга узартууну сурангандыгы тууралуу кат жазат. Паркты жаңылоо долбоорун сунуштап, аны заманбап кылып 50 миллион сомго чейин инвестиция салууну сунуштаган. Биз өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Проектте ландшафтный дизайн, жаңылартылган аттракциондор, брусчаткалар боюнча биз сүйлөп, өзүбүздүн инвестициялык планыбызды көрсөтүп, проектибизди көрсөтүп, ал жерде Орунтаев өзү отурган. Комиссиянын башында бизде видео бар, ал жакта протокол да бар. Биз протоколдо ошо биздин чыгып сүйлөп кайрылуубузду дагы протоколго жазып коюңуздар деп өтүнгөнбүз. Ал жакта проектти дагы калтырганбыз копияны. Анан биз 25 жылга сураган эмеспиз, биз 5 жылга эле сураганбыз анда. Анан ал протоколду ошол комиссиянын заседаниясынын чогулушунун протоколун сурап алса деле болот. Анда эмнегедир Facebook'tan прямой эфир
чыгарбай койду ал биздин ал заседание. Негизи ар бир заседание комиссия эмеде чыгып турчу. Биздики түз эфирде чыгып турчу. Бизге чыкпай калды. Белгилей кетсек, детский досуг ЖЧК менен муниципалдык мүлктүү башкаруу департаменти ортосундагы 2017 жылдагы ижара келишими өз милдеттерин тийиштүү түрдө аткарганда жана келишимдин мөөнөтү аяктаганда башкалар бирдей шарттарда ушул келишимди жаңы мөөнөткө узартууга башка адамдардын алдында артыкчылыктуу укукка ээ. Бирок 2022 жылдын 9-июнунда муниципалдык мүлктүү башкаруу департаменти комиссия жыйын өткөрүп ижара келишимин узартуудан баш тартат. Бирок Бишкек шаардык кеңештин токтому боюнча бузуулар, чектөөлөр жана чектөөлөр жок болгон учурда комиссия ижара акысынын наркын 10%ке көбөйтүү менен жер участогун пайдалануу укугун узартууга тийиш. Все, официальный конкурс есть. Пожалуйста, участвуйте, у кого есть желание. Мы строим на сегодняшний день парки. 12 скверов на сегодняшний день строятся по городу. 12 скверов и парков. Вы говорите, вы строите парки. Огромное количество парков здесь. Парки недостроены. Как они строятся? Секундочку. Они в кошмарном состоянии. Новые парки в кошмарном состоянии. Мы туда ходим вечером гулять, в тех парках. И там кошмарная плитка. Там ребята по ночам работают. Неизвестно, как они работают. Там деревьев нет, ничего нет. Вот когда вы те парки сделаете нормально, когда вы их сдадите, мы на это дело посмотрим. Если нас это устроит, если это будут действительно хорошие парки, качественные, со всеми там зоопарками и так далее и тому подобное. И после этого вы можете... Секундочку. Сейчас, секундочку. И после этого вы можете обращаться к нам по поводу этого парка. Мы посмотрим, что вы сделали, и, возможно, может быть, мы вам дадим свое добро. Кандайдыр бир жеке компания 25 жылга сураптыр бул жерде, паркты эмес. Анткени бул парктын проектисин, инфраструктурасын, ирригацион, арык, ар бир даракка, ар бир көчөткө, ар бир розага суу жетишүүнүн ирригационный системасы бар. Анысын куруп бүт баарын биз кылганбыз. Проектти дагы главархитектурадан согласовать эткенбиз. Бул жерде мэриянын жери бар. Ушул жерди 25 жылга бир кандайдыр бир компанияга берейин деген талаш тартыш учуру болуп атат. Жакында эле азыркы вице-мэр Орунтаев, мурун Думинин начальниги 3-4 күн мурун паркка келип журналисттер менен эл менен жолугуу өткөздү. Ал жерден бир нече кылган ишине дал келбеген сөздөр да айтылды. Конкурс? Конкурс когда будет? Конкурс когда будет? Может быть, он уже прошел конкурс? Как? Конкурс еще не прошел. Почему тогда ищем инвесторов? Да, мы приглашаем инвесторов. Мы приглашаем. Когда будет? Конкурс когда будет? На следующей неделе уже конкурс будет произведен. Есть желающие? Сколько компаний? Да, есть желающие. Мы на сегодняшний день несколько компаний подали заявки. Значит, они готовы, если подают заявки, значит, они готовы вложиться сюда определенную сумму денег. Бул конкурс тууралуу документтерди конкурска катышуучуларды мөөнөтү бүтө элек деп журналисттердин алдында айтты. Бизде кааласаңыздар алардын өздөрүнүн жарыятмасындагы бар. 26 август кечки түштөн кийин саат 4кө чейин гана кабыл алынат деген. Бул мэрия сайтында бар. Бул Думинин өзүнүн чыгарган жарнамасында. Ал жерден кечөөнө элдердин алдында документти кабыл алуу мөөнөтү бүтө элек деп кайра башка тескерисинче айтып койду да. Бизге белгилүү болгондой 2022 жылдын 12 майында Кыргызстандын президентине караштуу инвестицияларды тартуу боюнча улуттук агенттиктин алдындагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунда Луна Парк ЖЧКсынан кат келип түшкөн. Катта алар сейил бактардын, скверлердин жана башка бош орундардын тизмесин берүүнү суранышат. Мындай өтүнүштү алар Оюн-Зок паркын куруу ниетине негиздешкен. Өз кезегинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору Бишкек мэриясынын думасына эркин аянтты табуу өтүнүчү менен кайрылат. Биз эсептегендей борбордун түштүк бөлүгүндө
өлкөдө 10го жакын парк жана сквер бар. Анын ичинде Ататүрк, Адинай, Ынтымак жана башкалар. Ошол эле учурда шаардын түндүк, батыш жана чыгыш бөлүктөрүндө көңүл ачуу үчүн жашыл бурчтар менен сейил бактар жетишсиз. Чындыгында парктар жана скверлер жок. Мэрияда жаңы конуштарды шаардын түндүк, чыгыш жана батыш бөлүктөрүн жашылдандыруу зарылдыгы тууралуу сөз болгон. Луна Парк компаниясынын сунушу шаардын жетишпеген жашыл бурчтарында жаңы парк түзүүгө сонун мүмкүнчүлүк. Бирок анын ордуна муниципалдык мүлктү башкаруу бөлүмү компанияга 25 жылдык ижара мөөнөтү менен мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде Асанбай сейил багынын аймагында оюн-зоок комплексин курууну сунуш кылат. Башкача айтканда, ижарачы 13 жылдан бери жашыл сейил бакты түптөп, жумуш орундарын түзүп, ижара акысын жана салыктарды төлөп турган аймакты сунуш кылат. 5 жылга бул жерди башка жеке компанияларга берип койсо, бул жердин тагдыры кандай болот экен, эми аны убакыт көрсөтөт. Бирок бир тараптуу ошол жеке компанияны катуу лоббирование болуп атат. Биз аябай таң калабыз, эгерде ошол конкурсунда ошолор лоббировать эткен компания утпай калса, анда биз аябай таң калабыз да. Анткени биз билебиз, бул конкурстагы бул иш-чаралардын баары ушул жерди 25 жылга ошол компанияга берүү үчүн кылынып жаткан иш-чаралар. Уважаемые жители города Бишкек, в южной части строятся высотные элитные дома. На этой лесополосе, участком 1 гектар, они хотят построить 25-этажный дом. Этот участок находится выше южной магистрали, пересекает Сухой-Батора. На этой лесополосе уже начали рыть котлован и огораживать территорию. Уничтожается лесополоса. Уважаемые жители, давайте отстоим этот участок земли, так как уничтожаются деревья, нарушается роза ветров, которая вечерний бриз, ветер, не будет проникать в центр города Бишкек. Биз сотко кайрылганбыз. Анткени бир топ мыйзам бузуулар болгон, процессуалдык. Жана биздин договордо дагы, жердик кодексте дагы жазылган, тактана жазылган пункт бар. Бул арендатор өзүнүн преимущественное право деген, биз өзүбүздүн башка эмелердин алдында көбүрөөк мүмкүнчүлүгүбүз бар деген пункт жазылган. Анткени биз бул жерде уже инфраструктурасын курдук, жашылдандырдык, бардык ирригациясын курдук, баарын курдук, ошондой пункт дагы бар. Андан башка дагы азыр сот чечимдери аягына чыкса, териштирүүлөр аягына чыкса, анан кандай дагы мыйзам бузуулар болду, ал дагы ачыкка чыгат. Негизинен биз тарап, мыйзам биз тарапта деп эсептейбиз. Негизинен Кыргызстанда мыйзамдуу кармалат деп эсептейсизби? Ушул сиздердин жумушуңузда Биздин мыйзамдуу түрдө чечилет. Үмүт менен жашап келебиз да. Үмүт дайыма болот да. Биргене сот биз жака, калыс жака чечилет деген үмүтүбүз бар. Анан биздин шаардын тургундарына дагы үмүт бар. Анткени бул парк бул шаар тургундары, кичи микрорайондогу тургундардын, жарандардын паркы бул жер. Алар үчүн курулган, алардын таза аба, биздин экология маселеси азыркы учурда аябай орчундуу болуп кетпеди Кыргызстандын. Кышында өзүңөр деле байкасаңар керек, Индиядан да ашып кетип атпайсызбы? Биздин абанын бирдиги боюнча. Анан быйылкы кыш ошондой эле болот. Мындан аркы кырдаал орчундуу, кооптуу болот. Анан биз мындай жашыл паркты жок кылып ала турган болсок, биздин балдардын эле ден соолугу да. Асанбай сейил багынын айланасында кырдаалды андан ары өнүктүрүү кандай болору азырынча белгисиз. Бирок сейил бакты басып алуу коррупциянын натыйжасыбы жана анын тагдыры шаардыктардын позициясына жараша болушу мүмкүнбү деген шектүү ойлор жаралууда.